Эфирде апта маалыматтык аналитикалык программасы, аны мен Гүлбарчын Молдоева алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыда жума ичинде УТРК Ысык-Көл телеканалынын журналисттери тарабынан даярдалган орчундуу жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Бүгүнкү программабызда. Мындан ары каттоодон өтпөгөн малдар базарга киргизилбейт жана сатууга тыюу салынат. Мал базарлар текшерилүүдө. Унутуп калыптыр. Справкасы бар. Үйдө киши болсо, эгер телефон аркылуу тартып жиберсе, биз уруксаат беребиз. Караган кишилерге. Анда артка кайрылып, справканы алып келиңиз. Ошончо керек го. Тоңдогу эне баланын сырдуу өлүмү, энесиз калган 6 баланын арманы. Тоң райондук төрөт үйүндө 45 жаштагы келин толгоо учурунда каза тапты. Чуулгандуу окуяга ким күнөөлүү? Мынакей 6 баласы калды чыркырап. Чындык үчүн күрөшөбүз биз аянда чейин. Ким эмне кылса жазасын тартсын. Каралбагандыктан өлүп атат. Бир эмес экөө өлүп атат. Же энеси тирүү калбайт, же бала тирүү калбайт. Жаңырган жылда келген жаңы техникалар Ысык-Көл районунун тургундарын ынтызар кылган аймактагы артыкчылык, жетишилген ийгиликтер жеринде баяндалат. Балыкчыда орун алган барандуу баян жакынкы айларда бул шаарда жайгашкан шарты мыкты самолетто олтуруп жерден учпай эле жеринде тамактансаңыз болот. Ушул жерден чогултулуп, проектси жасалып, заманбап тамактануучу жайга айланталык деген ниетибиз бар. Апта маалыматтык аналитикалык программасын бул ирет Караколдогу базарларда каттоосу жок малдар соода жайына киргизилбей артка кайтарылып жаткан окуя менен баштайлы. Анткени буга чейин маалым болгондой, мал кендиктүү Кыргызстанда бодо малдарды паспорттоштуруу өнөктүгү 2016-жылдан тарта башталган. Идентификациялоо бул малдын туулгандыгына баштап өлгөнгө чейин маалыматы, эмне менен ооруду, кайсы жылы туулган, тукуму кайсы, энеси, атасы кайсы, ушунун баары жазылат. Эгер мал орун которсо, Кыргызстан ичинде же чет өлкөгө жетсе, бирдиктүү электрондук маалымат базасында ал да такталып турат. Малды каттоодон өткөрүү иши оңоболу Кыргызстанда өндүрүлгөн эт, сүт азыктарын дүйнөнүн бардык жерине сатууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан сырткары мал оорулуктун алдын алууда да өзүнүн таасирин тийгизет. Эми каттоодон өтпөгөн мал базарга киргизилбей, сатууга дагы тыюу салынары маалым болду. Бул багытта мал базарда күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүлүүдө. Караколдогу текшерүүдө каттоодон өтпөгөн мал ээлерине эскертүү берүү менен базарга киргизбей артка кайтарылды. Темага кесиптешим Жанара Сагындыкова токтолот. Справкасы жок, киргизилбейт байке. Унутуп калыптыр. Справкасы бар. Үйдө киши болсо, эгер телефон аркылуу тартып жиберсе, биз уруксаат беребиз. Караган кишилерге. Анда артка кайрылып, справканы алып келиңиз. Ошончо керек го. Облустун райондорунан мал жүктөлгөн унаалар катарда кезекте турушат. Анткени көзөмөлдөн өткөн соң сатыкка алынып келген малдын маалым каты, каттоо белгилери каралууда. Мал оорулукту алдын алуу биринчисинен. Справкасы жок жүктөгөн водительдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, милиция кызматкерлери водительдерден түшүнүк алып атышат. Малдардын чиптерин текшерип атабыз. Ысык-Көл областында Каракол шаарында болгон 3 кылмыш фактысы болгон, алардын баары ачылып, азыркы учурда ачылбаган кылмыштын бети жок. Кылмыштын алдын алып атабыз. Мал ээлерине түшүндүрмөлөр жүргүзүлүп жатты. Айрымдары маалым катын көргөзүп, бул туура десе, кээ бирөөлөр кайдыгер. Мал ээлерине эскертүүлөр берилип, 18 январдан баштап мал базарда көзөмөл тыкыр жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда келген автоунаанын үстүндө малдардын биркаларын жана чиптерин текшерип атабыз жылкылардын. Жок болсо, бияктан ветеринар кызматкерлеринин тарабынан бияктан тийиштүү өзлөрүнүн эскертүү протоколдорун түзүп, кайра аркага кетирип атат. Справкасы аныктамасы жок машина кезикте аларга көрсөтмө жазып биз тараптан кайра артка кайтардык. Көрсөтмөнүн негизинде эскертүү бердик. Ошондон биздин максатыбыз мал базарга ветеринардык аныктамаларды идентификациялап малдарды, ветеринардык аныктамаларды берип, ошолордун негизинде чыгыштоо номерлерин жаздырып туруп анан жиберүү болуп саналат. Жекшемби күндөрү облустун райондорунда да мал жүктөлгөн унаалар текшерүүгө алынат. Милиция кызматкерлери ветеринардык адистер менен биргеликте ар бир мал ташыган унаа каралып, каттоодон өтпөгөн мал базарга киргизилбестен артка кайтарылды. Эми мындай рейд ар дем алыш күнү
өткөрүлүп турмакчы. Малды каттоодон өткөрүү тыкыр көзөмөлдө жүргүзүлүп жатканда Ысык көлдө браконьерликке каршы күрөшүү боюнча күтүүсүз рейд жүрдү. Иш-чараны президенттик аппараттын кызматкерлери уюштурган. Өлкө башчы Ысык көлдө балык кармоого, ташууга, сатууга жана сактоого мораторий киргизип, жарлыкка кол койгон. Ошентсе дагы Ысык көл Кытай торлорунан толук арыла элек. Себеби өтүп кеткен жылы жай мезгилинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар тобу тазалоо иштерин жүргүзүп, көл ичинен 40 000 метр балык кармоочу торлорду алып чыгышкан. Демек, мындай көрүнүш мыйзам тарабынан тыюу салынганына карабастан жаратылышка жырткычтык кылуу дагы деле токтобой жатканын айгинелейт. Түн жамынган текшерүүчүлөр браконьерлерди тузакка түшүрө алдыбы? Бул туурасында кененирээк кийинки материал. Ысык көл облусунда браконьерликке каршы жүргүзүлүп жаткан кеңири масштабдагы рейдтер уланууда. Рейдтин негизги максаты табигый ресурстарды мыйзамсыз пайдаланууга жана жапайы жаратылышты коргоо эрежелерин бузууга бөгөт коюу. Бул аракеттер абанын сууктугуна карабастан түн ичинде да жүргүзүлүүдө. Көл үстүн кыдырып, мыйзамсыз балык улагандарды издөөгө багытталган рейдтерде катышуучулар тынымсыз аракеттенип жатышат. В первую очередь технику безопасности соблюдаем на воде. Ответственные сотрудники, проведите инструктаж по технике безопасности на воде на каждом судне. Так, сейчас у нас почти 10 часов без 15. Во сколько встречаемся? Сюда, тогда здесь в итоге будем подводить во сколько? Часа в 4, да? Утром, да? И тогда будем связываться, и где будут операторы, если там где-то что-то выявим, тогда туда и оператор. Хорошо? Бүгүнкү иш-чара өзү атайын рейдтик иш-чара деп уюштурдук. Себеби бул биздин Ысык көлүбүз бир эле. Муну баарыбыз сактай билиш керекпиз. Жалпы мына тиешелүү кызматтар күнүндүк жумуш аткарылган жумуштары буга чейин да айтылды. Ар бир 10 күндө синтетикалык сеттер табылууда. Бул бир эле жарандардын эле кызыкчылыгы болот да. Жалпы Кыргыз Республиканын жарандардын кызыкчылыгы мындай четке кагылып атат да. Мыйзамсыз аңчылык жана браконьерлик аракеттери боюнча тыкыр көзөмөл жүргүзүлүүдө. Рейд учурунда мыйзамсыз балык улагандар табылган жок. Бирок ага карабай жаратылышты коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан чаралар эч качан токтобойт экенин билдиришти. Бүгүн дагы кезектеги ушул рейдке чыктык. Бул жерде биздин ушул президенттин администрациясынан дагы өкүлдөр келген. Ошолор менен биргеликте биздин областыбыздагы бардык службалар менен ошо көлдүн үстүндөгү мыйзамсыз балык оолоого бөгөт коюу боюнча иштер бүгүн дагы бир ошо рейд уюштуруп атабыз. 72 кылмыш иш, жалпы 111 факты выявилет этилди. Именно балык боюнча. Бул иш колдонулган фактылар боюнча. А жалпы сравнительно прошлый год былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жыл бирок браконьерстводон чыккан элдин аз, бирок уявленияибиз көп. Былтыр технический эмебиз аз болгон. Материально-технический база азыр современный технологиялар колдонуп атабыз. Саат түнкү 3. Көл үстүн кыдырып келген рейдтин катышуучулары чарчаганына карабай, атайын кыскача жыйын уюштурушту. Жыйындын жүрүшүндө браконьерлерге каршы күрөшүүдө кабыл алынышы мүмкүн болгон сунуштар жана көрүлүүчү чаралар талкууланды. Мероприятия с нашей стороны, со стороны управления контроля проводятся также на постоянной основе. Так что я думаю, мы в этом направлении работать и дальше. Да? Талкууда билим берүү жана жаштар арасында экологиялык аң сезимди жогорулатуудагы маанилүү маселе катары белгиленди. Мындай чаралар жаратылышты коргоо боюнча коомдук жоопкерчиликти күчөтүүгө көмөктөшөт. Жаратылышты коргоо бул ар бирибиздин милдетибиз. Биз жаратылышка болгон жоопкерчилигибизди түшүнүп, аны сактоо үчүн биргелешип аракет кылуу учурдун талабы. Мындай аракеттер жаратылышты сактоо, экосистеманын туруктуулугун камсыз кылуу жана келечек муундар үчүн байлыктарды коргоо максатында жүргүзүлөт. Жандуу жаратылышка жырткычтык кылбай, ага аяр жана сарамжалдуу мамиле кылуу, коргоо илгертен атадан балага осуят катары өтүп келген. Көпчүлүк учурда аны бекем сактоого аракет кылышкан. Табият менен таттуу мамиледе болуу деген Манастын 7 осуятынын бири дагы буга мисал боло алат. Андыктан ажайып кооз жаратылышыбызды келечек муунга өткөрүп бере турган күнгелерин эстен чыгарбайлы.
Эми сөз кезегин тоңдогу эне баланын сырдуу өлүмү, энесиз калган 6 баланын арманына буралы. Өтүп бара жаткан апта башында Тоң районунан Көксай айылынын 45 жаштагы тургуну Гүлзат Муканова толготуп Тоң райондук төрөт үйүнө кайрылган. Ал 7-чи наристесин жарык алып келмек. Бирок 21 январга караган түнү түнкү саат 2 чамасында келин акка моюн сунган. Маркумдун тургундары анын өлүмүнө дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болууда деп нааразы болушууда. Келин 23 январда жерге берилди. Окуянын чоо жайын кабарчы сураштырып көрдү. Сүйүнчү күтүп жаткан келиндин күйөөсүнө Тоңдун төрөт бөлүмүнүн дарыгерлери суук кабар угузуп каза болуп калганын айтышкан. Ал маркум жубайы Гүлзат Муканова менен 7-чи наристесинин төрөлүшүн күтүп жатышкан. 9-да беттери чыңалып гана толгот баштады, саат 10-дорда апардык. Бакамай, Тоң районунун Бакамай больницасына апарып, күлүп жапжашынакай кирген, жеген менен баргам. Анан карантиндеп мени киргизбей коюшкан. Үйгө келип чалгам. Чалып Гүлзат кандайсың деп сүйлөшүп Гүлзат менен. Улан жакшымын деп айтып, балдар менен жата бер деп айткан. Тез келиңиздер деди. Эмне болду деп кайра сурасам, тез келиңиздер эле өчүп сачты. Милициясынын баарын топ-топ, врачтарын баарын топ-топ коюшуптур. Ан жерден эле кайрат кылыңыз дегенде өзүмдү жоготуп, каякта деп алтыным менен ошо берекем басып эле өзүмдү жоготуп турмун. Таптаза барган. Буга чейин больницага көрүнгөн, Бишкекке чейин барганбыз, доплерге түшүп, доплерден цветной кылып чыгарып берген кыз болчу. Кызымдын сүрөтү менен цветной кылып чыгарып берген. Ой, берекемди жоготуп алдым ушинтип. Жубайы буга чейин эч кандай сыркоолодум дебестен 6 баланы жарык алып келип, бул жолу да дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, бардыгы жакшы болчу дейт маркумдун жолдошу. Төрөт үйүндөгү дарыгерлердин кайдыгерлиги адам өлүмү менен аяктап жатканын айтып, акыйкаттыкты талап кылабыз дейт маркумдун туугандары. Канчалык адамдар өлөт. Мынакей 6 баласы калды чыркырап. Чындык үчүн күрөшөбүз биз аянына чейин. Ким эмне кылса жазасын тартсын. Каралбагандыктан өлүп атат. Бир эмес экөө өлүп атат. Же энеси тирүү калбайт, же бала тирүү калбайт. Жазасын тартып, акыйкат үчүн биз мынакей кайрылып атабыз. Ончалык момунда канчалаган эл чыркырып атат, окуучулары, мугалимдери келип, канчалаган эл ыйлап атат, ушу өлүп мындай өлбөйт эле деп. Өзү 6 баланы төрөп, эч кандай бул кыйналып төрөгөн эмес, үлүп барып, мына өлүгү келип атат. Биздин версия боюнча эртең менен келген дагы өлүк табын арут этишкен. Эмне кыларын билбей андан кийин милициянын чыгыш керек да. Эң биринчи үйдү чыгыш керек. Анан милициянын чыгыш керек закон боюнча. Анан бай милициялар келип 5 мына 2 өлүдү атабы. Ошондо 5-3 саат эмне кылып жүрүштү? Эмне үчүн айткан жок үй бүлөсүнө. Эмне кылар айласын таппай өздөрүнүн эмесин баягы ответственностьтин снимать этиш үчүн булар ошо атайын кеч чакырганда за халатностьты келин өлдү. История болезни жазылат да. Кайсы лекарство аллергия кандай тигиндей деп, анан антибиотикада аллергиясы бар экен. Колунда капельницанын изи турат. Биз аны сүрөткө тартып койдук тияка. Анан деген баягы врач кандай кылыш керек? Толготуп баргандан кийин толгону чакырыш керек эле да. Кол куюп, чакырып төрөтүп алыш керек болчу. Де болбосо кесарево кылыш керек болчу. Төрөт бөлүмүнүн башчысы кадр сыртында ыйлап, эл арасында менин атым 5000 сом. Мен иштеп эле жатам дейт. Тилекке каршы ошол күнү төрөттү кабыл алган дарыгерди жана акушерди иш ордунан жолуктура алган жокпуз. Оорукана жетекчилиги алардын нөөмөт эмес деп жашырыштыбы айтор белгисиз. Ал эми окуя тууралуу төрөт бөлүмүнүн башчысы буларга токтолду. Которчу көрчү мал деген 11-15 келсе 4 сааттан кийин көрчүбүз керек да. Анан ортосунда толгоо күчөсөң, анан саат Ошондо кайсы показания? 1 саат, 2 саат. Жок, 11-15 келсе, тиги жанакы орчунду болгучакты 2:10 башталыптыр. Баягы мындай. Кайсы 3 саат орындукта жаткан? Мына бияктан. Мен деле билбейм болуп ачканда мен чыгып эле эшик ачып бул жерде анан бул жерге басып эле бул жерден мындай жаман болуп атам что-то алым кетип мындай характер басып мындай башым тийген болуп атат деп эле анан бул жерде отурган акушерка турган эле анан мындай келип эле эмне болуп атасың кел деп эле мынтип эткенде эле баягы меткенде жаткыза алып эле давлениясын бүт баары түшүп кеткен баягы ушул жерден эле жасап баштаптыр баарынчы бүт эме ыкмалардын баарын мына бул жерде мынакей процедурныйыбыз бар, процедурный. Бүт бар жанында да, ушул жерден
первая помощь алып чыга алдым, первая помощь бар. Ошо жерде адреналинди моментально алды. Сразу сайгынга жетишип калыптыр, же болбосо анткени кан тамырдын баары резко мындай түшүп кетет да, табылбай калат да, табылбай калыптыр калганга. Эптеп ошондо бул жерге мынакей анан толгосу күчөп, активдүү фаза болгондо ушул учурда бул эки бош экен, ушул жака которулмак. Мына ушул жердечи, ошол жерден төрөмөк. Маркумдун туугандары дарыгерлер интернет желесине ар кандай маалыматтарды таратып жатканына каршы болушууда. Төрөт маалындагы эне бала өлүмү дарыгерлер жоопко тартылып, катуу чара көрүлмөйүнчө кайдыгерлик кайталана берет. Биз акырына чейин күрөшөбүз деген нааразычылыктарын айтып чыгышууда. Окуя болгон күнү маркумга соттук медициналык экспертиза дайындалып, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Эне баланын сырдуу өлүмү боюнча кандай тыянак чыгат? Суроо азырынча ачык бойдон. Ал арада буга чейин өзүнчө имараты жок, жаңыга муктаж болгон Ысык Көл облустук юстиция башкармалыгы мекемелүү болбой болду. Жаңы имараттын курулушу 2024 жылдын декабрь айында башталып, жер төлөсү казылып бүткөн. Азыр бетондоо иштери жүрүүдө. Имарат Каракол шаарындагы Туманов көчөсүндө Борбордук мечиттин жанында салынып жатат. Аны ушул жылдын аягы менен пайдаланууга берүү пландалууда. Жер төлөсү менен 4 кабаттан турган жаңы имараттын тегерек чети дагы жашылдандырылат. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнүп, бардык чыгымдарды эске алганда 70 миллион сомду түзөт. Имараттын жалпы аянты 1447 чарчы метр. Объектинин сапатын Ысык Көл облустук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы тыкыр көзөмөлгө алууда. Көңүл аябай жакшы бөлүнүп жатат. Буякта деген бизге заказчиктер управление капитального строительства деп ошол жактан атайын адистер бар, келип текшерип турушат. Андан сырткары авторлук надзор деген бар. Ал дагы келип өз убагында келип текшерип турат. Буга улай эле Караколдогу эскилиги жеткен Борбордук автовокзалда оңдолууда. Туризми өнүгүп жаткан Караколдогу автобекеттин абалы буга чейин көпчүлүктүн сынына кабылып келди. Өз кезинде жергиликтүү маанидеги архитектуралык маданий мурастар тобуна киргизилген имарат көп жылдан бери жарактан чыгып колдонулбай калган. Дегенибиз имараттын чатырынан суу агып, дубалдарда жараңкылар кеткен. Жакынкы күндөн бери автобекет капиталдык оңдоп түзүүдөн өтүп, азыр иш күчүндө. Долбоор 160 миллион сомго бааланып, ишке кирип калса, анда бир күндө 500 миңге жакын жүргүнчүнү тейлөөгө жетишет. Автобекетти оңдоо жагы жакшы жолго коюлуп, Каракол бекетинде жаңылоо жумуштары жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө имараттын чатыры алмаштырылып, сапаттуу терезелер салынып, сыртына сары таштар чапталууда. Ички бөлмөлөрү жылууланып, иш кызуу аткарылып жатат. Ошол жылдарында бул курулуштун бүтүшү менен ошон сапат ошончо белгиленди, архитектуралык стилде жактырылып, негизи бул жергиликтүү маанидеги архитектуралык маданий мурастар тобуна да киргизилген. Ошол колдонулган 5-бизде колдонулга белгилеген жылы Советтер Союзунун мезгил, кечки мезгил теле берүүсүндө көрсөтүлүп ошондой даражага ээ болгон учурларында. Муну сөөгү абдан жакшы сактап калуу жана маданий мурастар тобуна киргизилген мындай имараттарды сактоо бул мамлекеттик дагы мааниге ээ болуш керек да. Ошол жергиликтүү маанидеги объектилерге киргизилгенде жергиликтүү маданият бөлүмү менен дагы келишим түзүлөт экен. Ошондо автовокзалдын администрациянын жетекчилиги ушунун физикалык акыбалын дайыма сактап турууга милдеттенмеси бар болот да. Бул жоопкерчиликтүү дагы маселе да бул жактарлыгында. 1988 жылы пайдаланылууга берилген бекет буга чейин бир да жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Чатырынан суу агып, иштери каралбай калгандыгына бир топ жыл болгон. Тегерегиде жаз алды менен газондору коюлуп, көрктөндүрүү иштери жүрөт. Бекетти жаңылоо ишине эң алды менен айдоочулар кубанып жатат. Биз эми водительдер жерем экинчи үйүбүз болуп калды го эми биздин. Ушул жерден жамбак, ушул жерден үй бүлөбүздү багып атабыз. Эми иш чаралар жүрүп атат жакшы. Бул жерде баткак кесип жүрчү элек, азыр эми буюрса асфальттанды. Анан эми чоңдур айтып атат, дагы ичинде гостиницалар болот деп водительдерге. Ошолордун баарын түзүп берсе, анан жакшы эле болот го дейм да. Жүргүнчүлөргө дагы салар здание бар, эми аккуратно болуш керек да. Атак иш чара жүрүп атат, жакшы иштеп атышат. Чоңдорго рахмат, бул жерде баарын акырындан ордуна келтирип атышат да. Бардык фирмалардын баарын бириктирип атат. Ошол жерден кетесиңер, ошол жерден чыгасыңар деп.
Автобекетти Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы өздөштүрүп жатат. Каражат республикалык бюджеттен капиталдык салымдар беренеси боюнча дээрлик бардык чыгымдарды эске алганда 160 миллион сомду түзөт. Азыр курулушта 8 топ менен жумушчулар кызуу иштеп жатат. Бекеттин суткасына 500 миң жүргүнчүнү узатууга мүмкүнчүлүгү бар. Жазгүл Сатаева, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары. Ырыскы уроолойт деп бекеринен айтылбаса керек. Акыркы жылы өлкөдө жалаң гана жакшы жаңылык, жетишкендик өнүгүү орун алып жатканына жалпы журт күбө. Экономика эрдени эскирген имараттар оңдолуп алими жоктору салынып, жамы журтка жагып турган чагы. Ошондой эле жаңы техникалар сатылып алынып, аймактагы шарттар да жакшырууда. Алсак Ысык көл районуна жаңырган жылдын башы менен оор жүк ташуучу унаалар, автогрейдер, мектеп окуучулары үчүн микроавтобустар жана тазалык ишканасына керектүү жаңы техникалар алынды. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызуулайт. Ысык көл районунун Садраки айылына бир нече оор жүк ташуучу унаа, автогрейдер жана окуучуларды ташый турган микроавтобустар алынды. Унааларды тапшыруу аз эмес. Ысык көл райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Жапарбек Ормонов баштаган кызматкерлер жергиликтүү тургундардын катышуусунда өтүп, ачкычтар тийиштүү кызматкерлерге тапшырылды. Жакшы карап, элге жакшы кызмат кылып, машинанын убагында техникалык тейлөөдөн өткөрүп, элге жакшы кызмат кылсын, машина. Сизге ийгилик каалайбыз. Ушул жолдорду утуру карап, түзөп, иретке келтирип туруу үчүн автогрейдер автомобили сатылып келинди. Себеби бул өзүңүздөр билесиздер, Садраки айыл аймагында мына Кыргызстанга баардыгына белгилүү кырчын жайлоосу жайгашкан. Ал жака ар дайым ушу жолду карап туруу мындай биздин негизги милдеттердин бири болуп эсептелет. Андан сырткары ушу айыл ичиндеги жолдорду тез арада калыбына келтирүү максатында дагы ушул иш-чара уюштурулду. Салтанат менен тапшырылган бул техникаларды алуу үчүн Ысык көл областтык өнүктүрүү фондунан 1 миллион, Ысык көл райондук өнүктүрүү фондунан 1 миллион 700 миң сом өлчөмүндө өздүк салым төлөнүп берилип, мамлекеттик лизинг компаниясы менен айыл өкмөтүнүн ортосунда 5 жылдык мөөнөткө келишим түзүлгөн. Натыйжада 2 жүк ташуучу автоунаа, 1 дана автогрейдер алынды. Ошондой эле мамлекеттик лизинг компаниясы менен Садраки айыл өкмөтүнүн ортосунда Хова үлгүсүндөгү заманбап таштанды ташуучу унаалууга да келишим түзүлгөн. Буга кошумча Ысык көл областтык өнүктүрүү фонду өздүк салым кылып, 3 тараптуу келишимге кол коюлду. Фонд акча каражатын которсо 100 күндүн ичинде техникалар келип пайдаланууга берилет. Бул жагдайды айыл тургундары кубануу менен кабыл алышууда. Бүгүн аябай кубанычтабыз. Заманбап техникалар келип атат. Ушу өкмөт тарапка терең ыраазычылык билдиребиз. Эң көйгөйлүү маселе айыл ичинде жолдор, көп жолдор жасалбай турган. Эми Кудайым буйрса, ушул техникалар менен элдин талабын аткарабыз деген ой тилектебиз. Биздин ушул айыл өкмөтүндө аябай майрам сыяктаган күн болуп отурат. Себеби ушул жерди мына өзүңөр көрүп атасыңар, жаңы техникалар келип, ошону ээсине тапшырып, ушундай жыйналыш болуп атат. Сон техникалар келиптир. Мына 2 самосвал келиптир, грейдер келиптир, 2 тиги бала бакыраны мектепке ташый турган машина келиптир, суу ташый турган машина келиптир. Бул деген элдин эмгегине жарасын деп туруп, айыл өкмөтүнүн эмгеги негизинде, райондук акимияттын негизинде, ошолордун эмгектеринин негизинде алып келип атат. Мына ошолорго чоң рахмат. Ал эми 22 орундуу 2 дана окуучуларды ташуучу микроавтобус 210 окуучуну Корумду айылынан Булан Сөгөт айылына ташыйт. 18 орундуусу Темир Кашат айылдарынын балдарын Григорьев айылындагы 110 окуучуну 50ге жакын балдарды бала бакчага жана мектепке ташыйт. Бул кичи автобустар Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестицияларды тартуу мекемеси аркылуу келди. Бүгүнкү күндө аймактарды жакшыртуу эле эмес, инфра түзүмдөрдү жандантуу, калктын жашоо турмушун жакшыртуу менен бирге балдарга татыктуу билим берүү талабы дагы күч болуп турат. Агартуу тармагында ар тараптан колдоого алынып, сапаттуу билим берүү жагы да башкы орунда. Бул багытта Каракол шаарындагы 192 мугалимге ноутбуктардын биринчи партиясы таратылды. Ноутбуктарды тапшыруу аз эмне министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова жана тиешелүү жетекчилер катышты. Ноутбуктар STEM бул химия, физика, биология, география окутуучулары үчүн Исхак Разаков Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде технопаркында чогултулду. Алар электрондук отчетторду даярдоо жана санариптик платформалар, анын ичинде санариптик кампа жана электрондук күндөлүк тиркемелери менен иштөө үчүн колдонулга берилди. Компьютер он очень надежный, называется Алтын Казык.
Азыркы ааламдашуу мезгилинде маалыматтык технологиялардын өнүгүшү менен билим берүү тармагында да өзгөрүүлөр болууда. Анын алкагында мугалимдерди ноутбук менен камсыздоо жагы алгачкылардан болуп Каракол шаарында ишке ашты. Кала аймагындагы STEM сабактар боюнча мугалимдерге Алтын казык брендиндеги ноутбуктар тапшырылды. Буга чейин бизде бир 45 000 компьютер болсо мектептерде, жалпы мектептерде азыр буюрса ушул мына 3-чү чейректин аягына чейин, Ноорузга чейин биз 27 000 ноутбук, булар жөн эле баягы көргөзмө үчүн же мектептерде эмес, так ошол мугалимдердин колуна берилет. Кийин дагы бир 27 000 ноутбук бул ошол буюрса ушул жайкы айларга чейин дагы берилет. Эң негизги инвестиция азыркы күнү бул адам капиталына, бул мектепке, бул келечекке. Ошондуктан мындай инвестициялар улана берет. Өзү ноутбук эмес, ичинде биздин Санарип Кампа деген атайын методикалык аудио, видео материалдардын жыйындысы. Ал жерде ушу физика, химия, биология жана башка предметтерди жакшы сапаттуу бериш үчүн ушу кошумча мугалимдерге жардам. Эң негизги эле максаты бул ушу билим сапатын жогорулатуу, биздин балдарыбызды ушу азыркы 21-кылымда атаандаштыкка туруштук бере турган ушундай бүтүрүүчүлөрдү даярдаш үчүн ушу мугалимдерге жардам. Таалайбек Масимов агартуу тармагында 30 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенет. Мамлекеттин мындай колдоосуна кубанып турганын айтат. Алган ноутбугун дароо ачып көрүп, бул мугалимдерге ого бетер шык берип, алдыдагы милдеттерди так аткарууга шарт түзөт дейт. Биз абдан чоң кубанычтабыз. Себеби дегенде азыр жаңы технологияларды окуучуларга үйрөтүү учуру. Бул ноутбуктар абдан жакшы ноутбуктар экен, мага жакты. Ошондуктан биз бул ноутбуктарды пайдаланып алдыдагы койгон милдеттерибизди аткарышыбыз керек. Каладагы жалпы 192 мугалим ноутбук менен камсыз болуп кубанып турушат. Бул атамекендик өндүрүштөгү ноутбуктар Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Технопарк мекемесинин базасында чогултулган. Техникалык талаптар боюнча билим берүү жана илим министрлиги тарабынан тыкыр текшерүү жүргүзүлгөнү белгиленди. Бизге иштөөбүзгө чоң көмөк болуп жатат, бизге шарттар түзүлүп атат, бизге абдан биз ушуга муктаж болчубуз. Дагы бир жолу ыраазычылык айткым келет. Биздин келечегибиз болгон жаштарга терең билим беребиз деген үмүтүм чоң. Сабак учурунда бизге көргөзмө куралдардын бир аз жетишсиздигине байланыштуу. Азыркы заманга талабына жараша бизге деген ушул интерактивдүү мындай көргөзмө куралдардын ордуна ушул ноутбук менен сабак өткөнгө абдан мындай шарт түзүп берди деп эсептейм. Көптөн күткөн ушул күн дагы келип, ушул ноутбуктарыбызды колубузга алып атабыз. Буюрса балдарга өзүбүздүн билимдерибизди дагы да кененирээк жеткизебиз деген ишеничтебиз. Ноутбукту алуу менен жаңы информациялык технологияларды пайдаланып, билим сапатыбызды көтөргөнгө абдан чоң аракеттерибизди кылабыз мындан ары дагы. Караколдогу мектеп мугалимдерине тапшырылган бул ноутбуктар алгачкы тобу болуп саналат. Ноутбуктардын кийинки партиялары жыл ичинде министрликтин аймактык билим берүү бөлүмдөрүнө белгиленген тартипте өткөрүлүп берилет. Дуан аймагында жалпы 190 мектеп болсо, анда 7000ден ашык мугалим эмгектенет. Ысык көлдө туризмдин дараметин өнүктүрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан улам чет элдик аба жана саякат компанияларынын өкүлдөрү кызматташууга кызыктар болуп турат. Алар каланын инфраструктурасы менен таанышып, аймактын туристтик деңгээли боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Ысык көл туристтик потенциалы жыл сайын өсүп жаткан аймак. Каракол шаарында ачылган аба майдан дагы чет элдик конокторду көп санда кабыл алууга жакшы мүмкүнчүлүк болуп берүүдө. Ал арада жүргүнчүлөрдүн жүгүн жеңилдетүү максатында чет өлкөлүк аба компанияларынын авиа каттамдарды ачуу, аймактагы туризмдин арышын кеңейтүү кызматташуу жагы дагы жакшы жолго коюлуп жатат. Чет элдик атайын өкүлдөр алгач калаада ишке берилген жаңы аба майдан менен таанышты. Каракол возвращается на... Каракол дүйнөлүк авиация картасына кайтып келгени бул чоң окуя десек болот. Мындан улам биз дагы бир катар авиакомпаниянын өкүлдөрүн чогулттук. Каракол баарыбыз эле билгендей туристтик дарамети күчтүү аймак. Ал эми бул аба майдан дүйнөнүн ар тарабынан туристтерди түз алып келүүгө маанилүү инфраструктуралык объект болуп саналат. Азыркы учурда биз Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Перси булуңундагы компаниялар менен иш алып барууга келишимдерди түзүп жатабыз. Аймактагы туризмдин өнүгүшүнө кызыктар тараптардын сапары кала аймагындагы көркөмдүү жайларды көрүү менен уланды. Алар Караколдун айтылуу ашлямфусунан даам сызып, тарыхка бай Дунган мечити,
Тарых аймак таануу музейи ошондой эле православ чиркөөсү өңдүү туристтерди кызыктыра турган бир катар жайларда болуп, каланын турист кабыл алууда деңгээли жогору экендигин белгилешти. Бул өлкө мага абдан жакты. Каракол шаары туризм үчүн эң ыңгайлуу шаар экен. Эли дагы Кореядагы адамдардай боорукер, меймандос экен. Буга чейин бул жактын маданиятын билчү эмес элем. Өтө кызыктуу экен. Каланын туристтик дарамети дагы да өсөрүнө ишенем. Ошондой эле бир катар өлкөгө түз аба каттамдар ачылат деп ойлойм. Караколду албетте чын жүрөгүм менен жактырдым. Келген эс алуучуларды албетте Каракол тоо лыжа базасы да өзүнө арбап келет. Кышкы спорттун түрүн өздөштүрүп же жөн гана бул аймактын ак карлуу тоолоруна, карагайлуу токоюна суктанып эс алуу үчүн мыкты жай болуп келет. Kayak merkezini gezmeye başlıyoruz ama... Тоо лыжа базасы кире беришинен эле ушунчалык кооз экени көрүнүп турат. Каракол абдан жакты. Чоң имараттар жок, табигый таза шаар экен. Эмне деген тарыхый жайларга күбө болдук. Өскөл облусунун өнүктүрүүгө салым кошо турчу сонун аба майданы ишке берилиптир. Келечекте чоң каттамдарды ачуу максаты да бар экен. Биз буга азыртан толкунданып жатабыз. Жылына биз дүйнөнүн ар тарабына 1,5 миллион турист жиберип турабыз. Эми алар Караколго да көп каттап калат деп ойлойм. Туризмди өнүктүрүүгө биз да болгон колдообузду көрсөтөбүз. Келерки жылдын сентябрь айында тар корпустуу каттамдарды ачалы деп атабыз. Кышкы туризм үчүн азыртадан чоң максаттарды коюп жатабыз. Аталган саякат туру Манас эл аралык аэропорту жана шаардык мэриянын колдоосу менен уюштурулуп, жалпы 20дан ашык чет элдик ийрик компаниянын өкүлдөрү катышты. Бул аймактын туристтик деңгээлин жогорулатууга шарт түзүү менен катар эл аралык мамилелерди чыңдоого дагы шарт түзөт. Каракол дүйнөдөгү эң мыкты туристтик багыт. Жаратылыштын кооздугу, маданий ар түрдүүлүгү менен өзүнө тартып турат. Шаарда ат менүү, кайыкта сүзүү жана параплан менен учуу сыяктуу көптөгөн кызыктар бар. Мындан тышкары Каракол маданий мураска бай. Мынтип чет элдиктер кызматташууга кызыктар болуп жаткан чакта Балыкчы шаарында быйылкы жайкы эс алуу сезонуна даярдыктар күч. Ал үчүн каладагы Сейл пляжында дагы жаңы долбоорлор ишке ашканы турат. Буга чейин 300 метрлик пирс менен Венеция каналы курулуп, көпчүлүктүн алкоосуна арзыган. Эми самолеттун ичинде тамактануучу жай дагы ишке киргени турат. Учурда пляждын тегереги жашылдандырылып, вело жолдорунун курулушу жүрүүдө. Балыкчыда жаткан бул учак жергиликтүүлөрдүн назарын өзүнө бурууда. Айрымдары учак кулап кырсык катталганбы деп чочулагандары да жок эмес. Бактыга жараша андай кырсык катталган жок. Бул иштен чыгып калган учакты жергиликтүү ишкерлер атайлап Борбор каладан сатып келишиптир. 5 бөлүктөн турган самолеттун азыркы тапта экөөсү гана келген. Эми башка бөлүктөрү чогулган соң каладагы Сейл пляжында самолет тамактануучу жайы ачылат. Ушул жерден чогултулуп, проектси жасалып, заманбап тамактануучу жайга айланталык деген ниетибиз бар. Проектиде бир 50-60 орунга чейин чийилип атат. Жалпы жонунан бир 2 кабат кылып 100 орундук кылып куралыктап атабыз. Жана келечекте ушул биз турган жерде аттракциондор келип турат, аквапарк салынат. Ушул 25-жылга аракет кылып, ошол долбоордун баарын жайкы эс алуу сезонуна киргизебиз. Өтүп кеткен жылы Балыкчы шаарына агылган эс алуучулардын саны көбөйдү. Буга себеп каралбай кагырап жаткан Сейл пляжында Green City долбоору өз ишин баштаган. Анда алгачкылардан болуп 300 метрлик пирс менен Венеция каналы курулганы шамалдуу шаарга туристтерди тартуу шарты бир кыйла жакшырды. 2024-жылдын 1-августунан баштап бул пляж ачылып иштей баштаган. Ошол күндөн тарта сезондун аягына чейин биз ушул мониторинг жүргүздүк да. Ошол учурда бизге байкалды бир күндө 3000ден 10.000 кишиге чейин келип атты. Ошол бир ай иштегенде биз байкалды да Балыкчы шаары конокторду тосууга даяр эмес экенбиз. Анткени буга чейин мынча агым болгон эмес. Балыкчы шаарынын ушул лесной районунун тургундарына бир кайрылып кетет элек. Ошол магазиндериңерди жакшылап даярданып, жатаканаңарды, койка местаңарды даярдап, бир 25-жылга туристтерди тозуп алып, бир жогорку деңгээлде тозуп алып, биз өзүбүздүн туризмди өнүктүрүп атканыбыздын бир көрсөтсөк. Аталган көл жээгиндеги пляжда алдыдагы жайкы эс алуу сезонуна дагы даярдыктары күч. Мында 30 гектар аянт жерди жашылдандыруу иштери жүрүп жатат. Азыр ошол кышкы отургузуу, бак отургузуу иштери кызуу жүрүп атат. Бул жерде ийне жалбырактуу жашыл карагай, көк карагайлар отургузулуп атат. Жана ошол искусственный пальмалар тегилип жатат. Канча жерден бери ошо жатчы саз болду. Эч ким каралбай калган.
Бияна барсаң деле жатат мусор, бияна барсаң деле мусор болуп жатчы. Азыр Кудайга шүгүр. Ояңа зыңк этип жөнөчү бер жакка тура сүйүнүп атам мен. Эмнелерин билбей айтам да. Ушул балыкчынын элине балдарына Алла ыраазы болсун. Бактылуу болсун. Мындан да чоң курулуштарды куруп, балыкчыга келген элдерден эле суктанып тургандай болсун. Ал эми Green City долбоорунун негиздөөчүсү Бакыт Усуповдун айтымында балыкчы менен тескей жээктин ортосуна кемелер менен каттамдарды ачуу долбоорун ишке ашыруу зарылчылыгы бар. Муну менен 9 жолдун томундагы балыкчыга агылган саякатчылардын санын дагы 3-4 эсеге көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Аркы көз, берки көздү бириктирүүчү ушу балыкчы. Балыкчынын ушуга преимуществосу бар. Анткени бул эң жакын 25 километрлик катер менен чыксак бир 20 мүнөттө жетчү. Ушундай балыкчынын жетишкен туризмге салым кошчу жерлерден, например, биз жерге жыды путь менен келип, катерлер менен ушу 400 тонн иштесеби деп, ошондой иштерди кылып атабыз. Ушу балыкчыда туризм болуш үчүн самолет алып келип атабыз. Мындай өзгөчө бир проекттин баарын түшүрүп атабыз да. Азыркы тапта Green City долбоору 500 жаранды жумуш менен камсыздап жатат. Мындан сырткары пляждын ичинде 2 чакырымды түзгөн вело жолу салынып, ушул жайда аны ишке берүү дагы мерчемделүүдө. Айта кетсек, өтүп кеткен жылы Ысык көл облусуна 1.980.000 турист келген. Анын ичинен 300.000ге жакыны алыскы чет өлкөлүк саякатчылар. Гүлбарчын Молдоева, Асталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктары, балыкчы шаары. Сейл пляжында сейилдеп басып, самолеттун ичинде тамшана тамактанып, узун пирсте басып, адам өзүнө эстен кеткис эс алуу тартуулуунда рахаты бар чыгар. Эңириде улуттук дөөлөттүн оңгусун улап Кыргыздын баалуулуктарын улам кийинки муңга калтыруу башкы орунда. Маселен, Жети Өгүз районунун тургуну Рысбек Мырза Комузчаев анын жасалуу ыкмасы менен бөлүшүп, ушул күндө бир топ кишиге үлгү болуп келет. Ал жараткан эмгектер чет мамлекетке чейин чыгып, Кыргыз элин дүйнө элине даңазалоого өбөлгө болууда. Рысбек Мырза көп жылдан бери жыгаштын түрүнөн комуз чаап келет. Ал арада улуттук аспапты даңазалап, өзү жашаган чөлкөмдөгү дилгер музыкалык аспапта ойногонго шыктуу жаштарды аспап менен камсыздайт. Комуз жасоодо, жыгачын даярдоодон баштап, сапаттуу жасалышына чейин кылдаттык, талыкпаган эмгек талап кылынат. Устанын айтымында өрүктөн жасалган комуздан чыккан абаз өзгөчө келип, кулакка жагымдуу угулат. Кыргыздын комузу өрүктөн жасалат. Алмадан, алмуруттан, арчадан, ошонун ичинен эң эле жакшысы өрүк комуз. Сынбай, жаракка кетпей чабылат. Формасын келтирип алгандан кийин, баарын чыгарып алгандан кийин, мунун ичин тешкенге киришебиз. Мунун тегерегин жылмалаш үчүн мындай өгөөлөр менен колдонобуз. Наждачный бумага деп коет, ошону менен колдонобуз. Ошентип отуруп, мунун келбетин чыгарышыбыз керек. Устачылык өнөрдү аздектеп келаткан Рысбек Мырза кесиби боюнча архитектор, бирок аны өнөр жагы көбүрөөк өзүнө тарткан. Улуттук аспап байыркы замандан тарта элдин жашоосун коштоп, оош кыйыш учурларда да колдонулуп, бүгүнкү күнгө чейин жетишине албетте мындай эл ичинен чыккан таланттардын эмгеги чоң. Ошол биздин бул Кыргыздын комузу бул түбөлүктүү да. Ошону унутпай, жакшынакай өзүнүн эмеси менен жакшы келип чаап, бир элге калтырып кетсем деген эле оюм. Комуз чапканыма аябай ыраазы болом. Жакшы, бул жакшы нерсе. Анан бири өкүнүчүм да бир музыкалык бир билим ала албай калганым өкүнүчтүү болуп калат экен да. Анан мындай балдар келип чертип отурса, жөн эле ушунчалык сонун угулат. Ошон эмне үчүн мен ушунчалык черте албайм деп дагы кичине иште өкүнүч болот экен. Анан болбой эле бир аз чертип калам өзүмө чакандап эле. Анан негизи комуз үйрөнгөн абдан жакшы. Жыгач уста бул өнөр аркылуу эң оболу Кыргыздын элдик музыкалык аспабын даңазалап, муундан муунга калтырууга салым кошуп жатканына кубанат. Ошондой эле ал устачылыкка кызыгып, үйрөнүүгө ынтызар жаштарга өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр. Облус аймагында болуп өткөн жума ичиндеги орчундуу маалыматтарга сай эсеп салган апта маалыматтык аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Амандыкта көрүшөлү, саламатта туруңуздар.